жасап аткан нерселерибиз менен бөлүшүп, силер менен пикир алышуу болгон. Негизи билесиңер, 18-жылдан баштап чоң медиакей долбоору ишке аша баштаган Интерньюзда. Былтыр ошону дагы кийинки 5 жылдыкка улантуусу болду, 27-жылга чейин. Кыргыз тилдүү медиаларды колдоо ал программанын негизги багыттарынын бири катары кирген. Кыргыз тилдүү медиаларды колдоо дегенде мындай да биз Интерньюз менен байланыштуу нерселерди биз көп семинар, мен өзүм деле Интерньюздун семинарларында чогойгон журналисттердин биримин. Журналисттерди окутуп, ушул багытта иштешүү менен көнүп калганбыз да кабыл алып. Бирок азыр Интерньюздун жумушу бир аз кененирээк ага караганда. Жалпы контент жаратуучуларды колдоп келет. Жалпы контент жаратуучулар дегенде кимдер? Негизи архитектордон башкасынын баары менен иштешип келатабыз. Акыркы долбоорлордон бир экөөнү айтсам, бул акыркы сабак сериалын билесиздер. Ал да биздин долбоордун колдоосу менен, медиакейдин колдоосу менен ишке ашырылган. Агай сериалы. Бул дагы кыргыз тилдүү контент жаратуучулардын колдоо багытындагы жасаган жумуштарыбыз. Акыркы кезде билесиңер, Кыргыздын чыныгы медиасы катары биз төкмө акындарды Интерньюз таанып атат жана маанилүү деп санайбыз. Ошон үчүн акындар менен иштешип келебиз. Себеби бизде 2-3 жыл мурда 21 төкмө акын менен иштешип баштаган болсок, иштешип баштаган учурда бир 3 акындын аккаунттары бар болчу соц тармактарда, мындай как медиа катары, кандай десем, блогер катары өздөрү таанымал, анан соц тармактардын ыкмаларын колдонуп, маалыматтарын бөлүшүшчү. Бул контенттер кандай контенттер? Кээ бир айтыштарга катышкандагы кандайдыр бир күчтүү айтылган өздөрүнүн ойлорун кесип коюшчу. Анан көбүнчө эле билесиңер, азыр мындай аткаруучу катары дагы таанылып жүрүшөт. Булар тойлордогу выступлениялар же бир концерттерде выступленияларды бөлүшүп коюшчу да. Андан кийин биз ошол медиа сабаттуулуктан баштаганбыз. Анткени журналисттер, целый редакция кылган журналисттердин материалын койгон көрүүчү, соц тармакта турган материалын көргөн көрүүчүлөрдүн санына караганда бир акындын аккаунтуна чыгарып койгон бир айтышынын кусогу болсо, аны көбүрөөк адам көргөнүн байкадык да. Анан негизги максатыбыз мындай болгон башында, биз деле пилоттук кылып баштаганбыз. Акындар медиа сабаттуу болсун. Факты менен пикирди алмаштырганды үйрөнсүн. Фейк эмне билсин, буллинг эмне билсин, фабрикалар кандай иштейт аны билсин. Себеби булар контент жаратуучулар, анан булардын контентин көп киши колдонот деген максатта баштаганбыз. Бул деле Интерньюз үчүн аябай жаңы багыт болгон, эксперименталдык багыт болгон. Бирок биз жыйынтыгында биз күткөн нерседен алдаганча көп нерсеге жете алдык. Ошондой жыйынтык бере алды төкмө акындарыбыз. Андан кийин 2 жыл иштешкенден кийин манасчылар келди. Эмне үчүн силер төкмө акындар менен иштейсиңер дагы, манасчылар менен иштешпейсиңер деп. Анан биздин баягы калыптанып калган түшүнүгүбүздө контент жаратуучулар бул журналисттер, кино тарткандар, ушундай эми да акындар, алар төгөт да деп атабыз да. Манасчылар эмне контент жаратат деп аябай өзүбүзчө эме кылдык да. Бирок эмне кылабыз деп айтканда, анан айттык, биз деле эме кылдык, билбейм, манасчыларга Кыргызда эч ким жок деген эмес. Бизди деле ошого үйрөткүлө деп атат. Билгенибизди үйрөтүп кое берелик деп, анан ошол медиа сабаттуулук, сынчыл ой жүгүртүү, СММ, мобилографияларды бөлүшүп окуттук. Ал жерде бирок биз суроо бердик да, бизден эмнени каалайсыңар депчи. Биз эмне кылып манасчыларга жардам бере алышыбыз мүмкүн десек, ушул манасчыларыбыз айтты, эже, мен өзүм манасчымын, бирок менин балам халыкты көрүп чоңоюп атат, ошон менен калыптанып атат деди. Анан кандай кылып биз Манаста жаткан баалуулуктарды кандай кылганда кеңири элге жеткире алабыз, ошонун ыкмасын таппай атабыз. Жаңы бир формуларын издешсеңиздер, жаңы бир формуланы табышып берсеңиздер деген. Андан кийин башынан кетелик анда, же улантып